Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде каттама камырдан жасалган самсынын дагы бир түрү болмокчу. Тооктун эти менен жасайбыз. Алгач камырын жасап алсак. 800 грамм эленген унга 1,5 чай кашык туз, жарым чай кашыктай разрыхлитель же болбосо бир аз сода кошуп туруп, кургак азыктарды баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Ошондой эле 380 мл муздак сууну куюп, 20 мл өсүмдүк майын кошобуз. Камырыбызды өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес кылып жууруп алабыз. Камыр колду сүйөт, ошондуктан жакшылап 7-8 мүнөттөй жууруп алабыз. Бетин жаап, эми 15-20 мүнөткө тыныктырып коебуз. Ортодо дагы бир 2 жолу илеп алсак, абдан жакшы болот. Ошо менен камырыбыз дагы даяр. Эми керектүү өлчөмдө 2 же 3 бөлүп алабыз. Өзүбүзгө жайганга ыңгайлуу болуш керек. Камырды тоголоктоп, дагы бир 5 мүнөт тыныктырып, андан кийин жая берсек болот. Камырды канчалык жука жайсак, ошончолук жакшы болот. Эми май менен майлап чыгабыз. Мен бүгүн ак майды колдонуп жатам. Эриткен жокмун, жөн гана жумшартып алдым. Ошондой эле сары май, маргарин же болбосо тоң май колдонсоңуз болот. Ал эми менин каналымда дагы бир самсын камыры үчүн эң ылайыктуу май деген видео бар. Ошол видеодо мен 4 түрлүү майды колдонуп жасагам. Ал видеону да көрсөңүздөр болот. Майлап алган камырды эми сөзсүз түрдө муздаткычка 20-30 мүнөткө жакшылап муздаганча салып коебуз. Мына ушинтип 3 жайым камырды жайып, майлап жана жарым сааттан муздаткычка муздатып алгандан кийин эми өзүбүзгө керектүү өлчөмдө жана самсынын көлөмүнө жараша майда бөлүкчөлөргө бөлүп кесип алабыз. Көлөмүн өзүңүздүн каалооңузга жараша кесип алсаңыз болот. Мен 3 камырды, мисалы, бирин 10 бөлдүм, бирин 12 бөлүккө, бирин майдараак самсы болуш үчүн 16 бөлүккө бөлүп алдым. Камырдын учтарын бекитип, тоголоктоп, эми унга малып, мындай камырды баштыкка салып, тоңдургучка салып сактап койсок болот. Керектүү убакта алып колдоно беребиз. Ал эми дароо эле жасайм десеңиз, анда ушундай эле жол менен жасап, дагы бир 15-20 мүнөткө муздаткычка салып, андан кийин жайсаңыз, майы сыртына эзилип чыкпай, абдан ыңгайлуу болот. Мына ушинтип баардыгын даярдап алдым. Эми 2 баштыкты тоңдургучка салып коем. Ал эми бирөөсүнөн бүгүн биз тооктун этинен самсы жасайбыз. Ал үчүн 2-3 даана пиязды майда туурап, бир аз кара мурч кошуп, жакшылап аралаштырып, эзип алабыз.
Пияздын ширеси чыккандан кийин 500 граммдай тооктун этин кошуп, бир аз туз, татымына жараша кызыл таттуу калемпир жана мен кургатылган райхан коштум. Ал эми майдан кадимки эле өсүмдүк майынан 2-3 кашык кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алсак, ошо менен толтурмабыз даяр болот. Камырды тоголок жайып, толтурмадан салып, бүгүн мына ушундай тамчы түрүндө түйүп алдым. Эми бетине жумуртканын сарысын майлап, кааласаңыз кунжуттун данектеринен мак же болбосо кара сейданадан себелеп койсоңуз болот. Ал эми мен бүгүн кунжуттун данегин жана бир аз тминдин данектеринен аралаштырып себелеп койдум. Духовканы алдын ала 200 градуска иштетип, ысыгандан кийин салабыз да 30-35 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Достор, мына ушинтип биздин самсыбыз дагы даяр болду. Мындай самсыны баарыбыз эле жакшы көрсөк керек. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Суроолор болсо, сунуштар болсо, комментарий жазсаңыздар болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.